Агра айым Агра жаштар долбоору жемишин берүүдө. 2021 башталган долбоордун алкагында 70ке жакын адам ишкерликти жолго коюп, санариптештирүү боюнча да жөндөмдөрүн жогорулата алышты. 40 кичи ишкананын өкүлдөрү айыл чарба багытында окутулуп, анын негизинде жаңы сатуу булактарын таап, кирешелерин арттырды. Айыл чарба тармагында 18 жаңы кичи бизнестер түзүлүп, ишке киришти. 46 жаңы жумуш орундары түзүлдү. Долбоордун ийгилиги катары анын үзүрүн көрүп жаткан айрым айымдарды мисал катары көрсөтөлү. Фамилиям Исмаилова, Зайнапхан, жогорку билимдүү, жеке ишкер, айылдык кеңештин депутатымын. Иштеген тармагым айыл чарбасында мөмө жемиштерди кайра иштетүү, сухофрукту боюнча иштеймин. Фейсбуктан ушул долбоордун кулактандыруусун угуп калдым, жарыясына. Ачып карасам өтө сонун жарыя экен. Мында мен көбүрөөк бизнес план деген эмне, бизнес модель деген эмне, жекешкерлик деген эмне, аны үйрөндүм. Соц тармактар менен иш кылууну үйрөндүм. Атаандаштык деген эмне, кардалар деген эмне, бардыгын аз да болсо үйрөндүм. Мен аз да болсо быйыл акселерацияга чейин оптовиктерге сатып жүрчүмүн. Азыр өзүм оптовик эмес, өзүм ушу кардаларды атаандаштыктан жогору болуш үчүн сандан сапатка өтүп, үйрөнүп, азыр өзүмдүн кирешемди дагы буга чейин мына 2 айда 15 эле миң болсо, акселерациядан кийин мен азыр 65 миң каражат таап отурамын. Биздин өндүргөн продукциябыз бул үй шартында жасаган, колдо жасалган быштактардын түрлөрү. Мага кеч болуп калды го деген ойлор болот эле да, мен пенсияга чыгып калбадым, эми кайдан дегендейчи. Агра жаштарга келгенде менде дагы мүмкүнчүлүк бар турбайбы? Мен дагы эле жасасам болот турбайбы деп жанагы эмелерге катышкандан кийин чайрыкча эми ишкерлик менен жеке ишкер болуу менен анан жөнөкөй баягы өзүңдүн жумушуң менен иштеп жүргөндө айырмасы чоң экен да. Анан бүт бардык майда чүйдөлөрүнөн бери окуп, жанагы кантип ниша тандагандан баштап, эң акыры кантип эми жана финансылык маселелерди эсептеген, анын ортосунда жанагы маркетинг, бүт бардык нерселерин аябай кызыктуу болду да мен үчүнчү. Долбоордун жардамы менен өзүмө жеке ишкер деп көрүп калдым десем болот да. Эми азырынча эми алайкө менен иштеп турсак, биринчи мезгилде, андан кийин дагы мүмкүн башка ойлор пайда болуп калат. Меня зовут Эркинбай Казакшова, основатель фирмы Датка. Мы занимаемся переработкой мясного сырья, то есть изготовлением мясных полуфабрикатов. Я как раз столкнулась в Инстаграме, увидела, что Шистартс объявляет какой-то и пришла, поучаствовала, мне очень там понравилось, и я решила там, напросилась, можно сказать. Я же в конце дня пришла только и начала тоже, да, работать с трекерами. Здесь какой плюс я себе взяла, то что работая с трекером. Раньше я много времени, да, тратила на те точки, которые не брали или далековато. Я вот именно сегмент А, сегмент Б. У меня не было знания, да, различия сегмента А, сегмент Б. И я, например, раньше, если выгружалась на 1500–2000, я сейчас выгружаюсь на 5–6 тысяч сомов за раз. У меня были планы выход на ближайшие например, в Узбекистан. Атым Ажамал Абдулаева, мен Жалбат областынын Алабука районунун Жапасалды тургунумун. Ошол жерде төрөлгөм. Биздин өрөн кайналыга бай. Кайналыны элдер ушу алат, кургатат, андан кийин арзан дүн баада 50 сомдон сатып берет. Биз ойлодук, ошону биз жакшылап, өнүктүрүп, баасын кымбатыраак сатып, ошол иш менен алек болсок не болот деген маалда, эми 1 жыл мурун биз 2 тоннага жетпеген түшүм кылган болчубуз. Бизде анда сушилка деген жок болчу. Бул эски метод менен эле колдо жарып, данегин алып коюп кылчубуз. Кийин интернетте, Фейсбукта бир ссылканы көрүп калдым. Аграйым, Агра жаштар деп, түштүк регионго атайын
берилген заявка экен. Анан ошол заявканы толтурдум. Кийин чакырышты өтүп, жакшы ийгиликтер болду. Экинчи этапта биз ошол 2 ай интенсивдүү онлайн сабактарды алдык. Түшүмүнө ушул жылына 100 000 тоннадан ашык болот. Ошону эми ар бир айылга кооператив сыяктуу өзүбүздүн адамыбызды коюп, ал заказды алат же сырой продукцияны алат, алып келип бизге тапшырат, же болбосо ошол жака дагы сушилкаларды кыла турган пландарыбыз бар. Мен Шадыбаева Аида Мамытовна, Ош областынын Кара Суу районундагы Папан айыл өкмөтүндөгү Папан айылынан 3-4 километр алыс, бийик, тоолуу жерде индик өстүрөбүз. Мен бул Шистатс программасына катышып калганым, ушу интернеттен көрүп эле анкета толтурсам, бир күнү звонок кылып айтты, сиз кабыл алдыңыз. Абдан сүйүндүм, өттүм. Ал жерде мага абдан ыңгайлуу, абдан пайдалуу көп нерселерди үйрөндүм. Ушул бизнес кылгандан мен биринчи өзүм мугалим болуп иштейм. Жаза өрчүм, мынанча жемге кеттим, мынанча мындай болду деп. Бул жерде бизнести пландоодо абдан башкача пландоо болот экен. Кийинки наркы жылдарга пландоону дагы баягы өздүк наркты коюуну дагы ошол жерден мага абдан жакшы үйрөтүп берди. Соц тармактарга мен тетирек көз карашта болчумун. Ал жерде дагы кайра соц тармактар менин товарымды абдан бир жогорку деңгээлге чыгаргандыгына мага абдан көп жетишкендиктерге үйрөттү. Өзүмдүн трекерим Улан Ашыралиев алдын ала сатуу жолун үйрөттү. Мен ошонун пайдасы менен быйыл мына алдын ала сатып, азыр индуктарыбызды бир калган индуктарыбыз бар. Ошол немеге эмки жылкыга Кудайым буйруса эмки жылы 2000 башка жеткирейли деген планыбыз бар. Ошого арпа, жем камдап койдук. Ош областы Ноокат району Исанов айыл өкмөтү. Мен эми башынан баштап айтып кетсем, өзү багбанчымын. Быйылкы жылы жаңы көчөттөрдү эккенбиз. Мына менин артымда турат ушу көчөттөр бардыгы. Груша, ошондой эле шабдалы, анан дагы бий алма бар. Анан ушул груша, ушул бакты эгип, анан ушул үстүндө иштеп отуруп, мен өзү Facebook'тан Агроайым, Агро жаштар деген коом фондуга катышып, алардын анкетасын толтуруп, андан кийин Агроайым, Агро жаштар деген тренингке катыштым. Эми ошол жерде мен дагы оюма ушулча мөмө сатабыз. Ушул мөмөнү сатканда кээде сата аласың, кээде сата албай каласың да. Ошол үчүн өзүңдүн сүрөң даяр компьютер деген продукцияны чыгарууну чечтим да. Компьютер бул азыр адамзатка аябай керек экен. Себеби коомубузда оорулар болуп атат. Адамдар витаминге бай тамактаныш керек. Биринчи орунда ден соолук болгондуктан тамак ашыбыз таза, мындай органикалык жер семиртичтер менен гана азыктанган тамак аштарды жешибиз керек да эми. Анарбаева Батма Алановна, Ош областынын Ноокат районунун Бел айылында жашайм. Ушул 10 жылдан бери алма өрүк боюнча, багбанчылык боюнча биз иштерди алып барабыз. Агро жаштар деген долбоорду угуп, ошоганан жазып арыз толтурдум. Арыз толтургандан кийин Кудайга шүгүр өтүп, быйыл жаз саратан окудук 3 ай. Менин агайым, трекерим Талай деген агай болду. Мен ушул окуганыма өкүнбөйм. Окугандан кийин менде мурдагы оюм түп тамырдан өзгөрдү да. Өзгөрүп, Кудайга шүгүр окуудун аркасынан быйылгы жылы ушул тоодо бактагы өрүктөрүбүздү 1 тоннаны Бишкек шаарындагы Улуу Тоо чайканасы менен келишим түзүп, 1 тонна алма, 1 тонна алма как, 1 тонна өрүк кагыбызды биз ошол жака саттык да. Агроайым Агро жаштар долбоорун аялдардын арасында ишкердикти колдоо коомдук бирикмеси ишке ашырууда. Ага USAID-тин Агро соода долбоору колдоо көрсөтүп келатат. 15 октябрь айылдык аялдардын эл аралык күнү болуп саналат. Дал ушул датага карата Агроайым Агро жаштар жаңы долбоорунун 2022-2023 жылдарында ишке ашырыла тургандыгы тууралуу жарыялайбыз. Элеттик айымдар менен жаштарды жигердүү катышып, агро бизнесиңизди өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү колдонууга чакырабыз.